Elmiri begеңсеп тапқан гүл бүбігі. Назир айымдан бүгін экзаменден өтіп қалсам, Құдай бұйырса, күлгенді айылдың барды жаңғырақ деле. Полный күлгенді. Бірақ мен жаққан от обязательно күйетті. Сармерденге шыққан киімдерін көбін өзі жаңағы жасалған моншоқтарын бүт түніменен қолға тигіп шығады. Қордақты баштадық. Екеуі ушунчалык күкүшүм деп, элмишим деп бір-бірін еркелетчи да. Алма деле бая бушманча түшпөйт го демекчи. Сиздин алмаңыз көп көчө бушпайт. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Даун программасына кош келипсиздер. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Бүгүн биз маркум эжем, алтын эжем биздин маданият чөрөсүндө өзүнүн салым кошуп келген чолпон жылдызы деп айтсам жаңылышпаймын. Гүлбөр Орозкул кызын баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Бир көргөн инсанга сөзсүз түрдө жакшы бир таасир этип. Өзү өмүрү узак болбосо дагы артынан калтырып кеткен чыгармалар калды. Ошол чыгармаларын азыркы учурда бир тууган иниси аткарып жүрөт. Баарыңыздар социалдык тармактарда көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр. Эжем тирүү болгондо быйыл 43 жашка толмок экен. Келечекке койгон пландары кандай эле, кандай үй бүлөдө өскөн, балалык кездеги кыял жоруктары, ашканада кандай эле, кандай эне эле, кандай эже эле. Айтор инсан катары бейнесин ачып берүүгө биз атайын студиябызга деги ушу Даун программасына көптөн бери чакырам деп жүргөнмүн. Бир тууган иниси сиздердин уулуңуздар Бакытбек Мамытбекович мынакей келди. Эфирдин алкагында сонун рецепт менен бөлүшөт. Бүгүн биз атайын тамагыбызды мындай Гүлбө эжеме арнадык, Гүлбө Орозкул кызына. Ошол эжем жакшы көргөн тамактарын жасайык деп. Жаткан жер жайлуу болсун, бейиштен дейле. Разы болсун. Бейиштүү эже эле да. Менче бейиште эле азыр бизде карап турса керек. Андан тышкары ушу чөп чарды жакшы көрөт эле, козу карын. Бир тууган иниси бүгүн маекке келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Назир айым, жана урматтуу кыргыз элин баарыңыздарга көңүлдүү күндү каалайбыз. Бүгүн кандай сонун күн, кандай сонун погода. Ушул ачык асмандын алдында сиздерге баягы жакшы кыргыздын эти болмойнча тамак таамдуу болбойт дейт. Жана ошондой эле мен ушул бир тууган эжекем жакшы көргөн тамактардын бири козу карын аралаш тамак. Анан ошондой эле куурдак жакшы көрчү. Ошол тамактарды бүгүн Кудай буйрса сиздерге жасап беребиз. Абдан жакшы. Бактыбек мырза, көргөнүмө кубанычтамын. Мен дагы мынакей койдун эти турат. Демек сиз экөөсү куурдак жасайт экенбиз. Баардык эле эркектер этти жакшы көрүшөт. Мен эмне кылып жардам берейин сизге? Мага пияз башташайынбы? Пияз менен болгарский артып турсаңыз болду калган. Даун программасы башталгандан бери замандаштар мага дайыма пияз ачып, ыйлатып шолуп. Только ыйлабаңыз. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Кандай таасир этип жатат? Эми билбейм, бул суроо кандай болушу мүмкүн. Канчанчы күзүңүз? Бул 41-чи күз болуш керек. Күз жакшы ушундай эл үстө тынччылыктар болсун. Ушундай күздөрдүн көбүн өткөрөлүк. Кандай бүгүн тамак дайындайм, кандай бул жигит дайым эле ырдап эле жүрө өткөн деңиздер, мен анча-мынча куурдакта кылып коемун. Кудай буйрса мынакей эфирдин жүрүшүндө көрсөтөбүз. Назир айымдан бүгүн экзаменден өтүп калсам, Кудай буйрса. Бактыбек мырза, ар бир мезгил, ар бир курак башкача дейт. Ошого кандай жооп берет элеңиз? Ар бир мезгилинде кереметтүү болор дейт да. Ооба. Баарын биле баштайсың дейт. Ооба. Күз 4 мезгилдин 4 өзүнүн сонун бир керемет кыш кыштай, жаз жаздай, күз күздөй демекчи. Ар бир маалдын ар бир сезондун өзүнүн баягы немеси жагат да. Күз түшүм менен бышып турган убакыт. Анан кийин кыш аппак кары менен
кар урушма ойноп канча чоңойдук дегендей жаш кезибизде азыр кар урушмай дагы көптөр ойнобой калды. Балалыкты эске салсак, ушул баягы 3-1 тууган кечине чыгып алып, айылдагы кошуналардын акелерибиз менен кошуналар менен чана тепчүк. Гүлбежем ошондо дагы айда өлө сонун кылып чана төбөт эле да. Күлгөндө айылдын баары жаңырат эле. Полный күлгөндө алыстан элдер угат эле, гүлбү күлүп атат депчи. Анан кийин ушунчалык бир күлкүзү таза шаңкылдаган шайыр адам эле чындыгында аябай оорду толгус. Чындыгында сагынасың, баягы өткөн адамдын өзүнүн шору дегендей. Баягы ушун дагы жашаса болмок. Эми бул ушундай пешен экен. Тагдырга баш эткенбиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Балаңыздар кандай өттү? Мисалы үчүн мектепке сиз эң күчүүсү болгондон кийин көбүрөөк сизге көңүл бурушса керек, мектепке жете эле алып барып, тосуп алып, тамагыңызды берип, кийиндирип дегендей. Бизде айтып калчу. Менден ортодогу агам көп көтөрбөгөн, мен сен мен көтөргөм депчи. Анан кийин ошого сен баягы экөөбүз ортобузда уда болгон үчүн тиги аке менен мындай жакшы урушуп кетчү да, тез элечи. Анан биз экөөбүз көп мындай дос болчук да. Мен менен сырдашчу, сырларын мага айтчу. Анан кийин экөөбүз кийин дагы тойлорго дагы көп ары бери чыгып, көп жака алыс тарапка бул эжем менен негизи тойлорго барган, алыскы тарапка барган ушунчалык бир керемет болчу. Барар Аксыдан баштап Бишкекке чейин күлүп келчүк. Бишкектен баштап Аксыга чейин күлүп барчук да. Анан кийин баягы достор тобу деп, достор тобу менен дагы чогуу концерт коюп, түштүк жер кезинде гастролго да барып калдык. Ыссы көлгө баратканда дагы барганга чейин күлүп барасың, кайра келгенге чейин күлүп келесиң. Тамашалыкы, аябай ушунчалык сөз тапкычтыгы бир сонун болчу. Мына биз ушинтип куурдак жасап атабыз. Алгач мындай эсиңизде барбы? Бир мындай жашоодо болгон бир көйгөйү, бир нерсеге кайгырып кап болгондугу, же ошо кайгырып жүргөндү көрбөдүңүзбү? Көп замандаштар айтып калат да, ошо Гүлборuz кызынын муңайып жүргөнүн көргөн эмеспиз дейт. Ичинде эмнеси бар экенин билбейт элек, бирок адамдарга өзүнүн мындай нурун күн сымал чачыратат эле дейт. Туура. Билгизбейт эле. Ар бир адамдын өзүнүн ичинде ою болсо керек, бирок ошол оюн дагы мындай бирөөгө чечилип айтчу эмес да. Анан кийин өзү жалгыз чечип, өзү баягы тез эле бир нерсени решениени чыгарып эле, өзү билип эле көп адамга өзүнүн ички сырларын мындай айтчу эмес. Анан кийин дайыма ушундай позитивный жагын көрсөтчү, жаркылдап чайнап эле тойго барбагын, тияка барбагын, кай жакка барбагын ушундай жаркылдап чайнап эле жүрөчү да. Анан эң акыркы ушул көз өтөрдүн алдында бизде Аксы жергесинде Шүдүгөр ата деген жер бар да. Ошол жерге барганда жанагындай майы жок эле бизге бир койдун этин салып тамак бышырып берген да. Ошол дагы эсиме түшүп кетти. Могу койдун ич майы менен жасаган казандын алдына ич майын жазып туруп эле, анан кийин ошого бүт баарын салып бергенбиз. Дымдама могуларды кошуп салганбыз, пияздарды бүт укуруп, бүт чөптүн, сабыз, картошка, эттин баарын салып туруп, анан кийин ич май менен жаап туруп, ушул ошондо казоордун алдында бир ай мурунбу, 2 ай мурунбу ошо туугандар менен Шүдүгөр атада тамак жасап берген да. Ошону айткан. Жакшылап көрүп алгыла, эстеп алгыла деген. Анан кийин мен ойлогом, эмне үчүн мынчалык неме кылды депчи. Бүт баардык туугандарды, жеңелерди баардыгын топтоп алып, могу мен тамак жасап атам, сонун тамак көрүп алгыла, кийин өзүңөргө жакшы деген да. Ошол эсимде болчу да. Балким бир нерсени сезген. Ошондой сезген го деп. Эме тамакты таптап жасачу, тамакка болгон табити башка эле. Ошо баягы мындай
бизде кыргызда жыртма тамак деп коет го. Жыртма тамакты жечү эмес да. Өзү аз эле келип эле борсок сала калып, анан кийин жанагындай кыргыздын каттамаларын сала калып эле, анан кийин көбүнчө баягы ал адам мындай бүт кол башы жабык кийинип жүрчү, ооба. Өзүңүз сиз жакшы билесиз. Анан кийин үйүндө да ушундай болчу. Узун көйнөк кийип, шымдангандарды көп жаман көрчү. Ушундай эле бир кыялдар бар эле көрүнө турупчу. Анан кийин үйдө дагы бир шайыр үйдө дагы мындай уктап атса да мен айтчумун, апчы сиз уктап атканда күлүп уктайсыз депчи. Апам жанына барып жатып калчу да. Анан кийин үйгө келип калчу. Анан кийин келгенде дагы ушинтип чай ичип отурган жеринен эле чарчап мындай күлүп уйкуга кетип калчу да. Чай ичип эле отурабыз да. Анан сүйлөп атып эле күлүп эле жаткандай болот, бирок уктап аткан болот да. Чындыгында ушундай инсан болчу. Уктаганда дагы сулуу уктачу экен. О, мындай башкача керемет болчу, бир күлүп сонун болупчу. Аябай жакшы. Замандаштар, биз бүгүн Гүлбү Орозкул айымды, маданият мыкты кызматкери, өтө күчтүү айым, биздин маданияттын, деги эле искусствонун чолпон жылдызы деп айтсам жаңылышпайбыз. Бир тууган иниси бизге сонун маек куруп берип жатат. Биздин этибиз даяр. Казан башына барып, Бактыбек мырзага менен казан астырып, отун жардырып, отун жагалы дагы дароо эле курдагыбызды баштайлы. Калган маекти казан башынан улантсак. Жүрүңүз, мага көтөрүп алалы. Кеттик. Акыркы жолу отун качан жактыңыз эле? Эсиңизде барбы, мындай казанга очокко дегендей? Же жер тамда жашайсызбы баса? Жер үйдө жашайбыз. Бирок мен үйдө квартираны тирлейм да, көптөрө турбайм да, кетип калам. Анан кийин мен былтыр беле ушу бир жаккам. Былтыр, по-моему, жаккам. Кудай дагы, бирок мен жаккан от обязательно күйөт да. Сонун күйөт, бир башкача күйөт өзү дагычы. Алоолонуп. Менин курдагым тез эле дайын болот. Балалык кезиңиз бүт туугандарыңыздар менен жайлоодо өткөн туурасында билем. Жайлоодогу күндөр эске түштүбү? Жайлоодогу күндөр эске түшүп атыр. Сон. Ооба. Казанга асылып. Кандай болду ошол күндөр? Ошол күндөрдү бир эстеп кетели азыр, урматтуу достор. Биринчи майды уябыз. Азыр мен сиздерге өзгөчө куурдак кылып берем. Биздин эт бүгүн аябай майлуу эт болгон үчүн майды азыраак койдук. Биринчи чоң жиликтеринен баштап салып алайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Анда эмесе биз куурдакты баштадык. Биринчи чоң эттерди салып алалы, алдына крупныйларын. Мен жайлоодогу жаштык кез күндөр эске түштү. Мынакей бүгүн Назир айымга терең ыраазычылык. Биздин жаш кезектеги күндөрдү эске түшүрүп, менин куурдагымды жеген да арманда, жебеген да арманда. Урматтуу достор, курдактын өзгөчөлүгү замандаштар. Ооба. Пиязы жок экен. Алгач курдакка биз пияз салабыз, бирок сиз пиязы жок эле салып атканыңыз мени таң калтырды. Мен мындай эркекче курдак кылып берем бүгүн. Чыныгы эме, кыргыздын эмесин деңиз, куурдагын деңиз. Бир гана эт. Бир гана этти сонун кылып туруп, таза куруп туруп, анан кийин пияздын даамын чыгарып туруп, мен өзгөчө куурдак кылып беремин. Үстүн жаап коебузбу? Азыр суудан куюп туруп, үстүн жаап коебуз. Бул башкача куурдак. Куурай туруп эле. Bismillahirrahmanirrahim. Буга тамакка душаны коюп жасасаң, эркектин кылган куурдагы дагы даамдуу болот дейт. Ар бир нерсеге көңүл коюп жасаса, ушунчалык сонун керемет болот, даамдуу болот. Өзүңүз бир учурлар болобу, үйдө тамак жасап калган? Мен үйдө
Билем, квартирант экениңизди. Бош болгон учурларда мырзалар ашты жакшы демдейт го. Мен ашты демдейм, ооба. Ашты демдейм, күрүчтү сууга кайнатып, макаронду сууга кайнатып, жумурткадан кошуп туруп, ушундай күндөр болуп калат кээ биринде. Бир жылда 1-2 жолу болушу мүмкүн. Көбүнчө жеңем жасайт да тамакты. Үйүңүздөрдө көбүнчө кайсы тамак жасалат? Мисалы үчүн сиздин табитиңиз тамакка болгон. Бизде эми азыр көбүнчө ошо апамдын колунан көп тамактанам, анткени апам ушунчалык сонун кылат тамактычы. Аябай. Ошондуктан жетиштүү. Бул меники сонун кылып берейин атам, эми демдеп коебуз азыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Баарыбызга белгилүү болгон Гүлбү Орускул кызынын бир тууган иниси бизге сонун маек куруп берип жатат. Маегибизди жана сонун музыкалык чыгармаларды мен ойлоймун эфирдин алкагына сөзсүз түрдө кеп кылабыз. Тамагыбыз бышкыча. Биз анда кийинки лекцияга барайлы. Жүрүңүз, кеттик анда эмесе, ырдайбыз. Замандаштар, Гүлбү Орускул кызын билген курбулар билсе керек. Гүлбү Орускул кызы жашылчаларга көп маани берет. Анан ден соолугуна кам көрөт. Дайыма биринчи байлык ден соолук деп, куурлук гана эмес, демделген тамактарга көп маани берет эле. Ушундай жашылчаларга мына Гүлбү Орускул кызы жакшы көргөн козу карын жана эт аралашкан, жер жемиштер аралашкан сонун бир салатты бизге азыр Бактыбек мырза жасап берген атат. Ошол салат сыяктуу эми тамак бүт бардыгын буга чейин достор туурап дайындап койдук. Эт кошулат, козу карын кошулат, көкчөп, болгарский бүт тамакка керектүү нерселерди кошуп, ушинтип жасап жейт эле. Абдан бир ушундай керемет. Мен дагы анча-мынча жардамдашып калчумун. Силер ойлогула түлкү ырдайт деп мен анча-мынча ушун тамакта кылып койдум. Жакшы. Келиңиз эми ырга кезек келсе керек. Сөз бүткөн жерде ыр пайда болот дейт, бирок биздин сөзүбүз бүтө элек, сөзүбүз жаңыдан эле от алып жаткан учуру. Анткени Гүлбү Орускул кызынын биз билбеген дагы бир кандай хоббиси бар эле, эмнени жакшы көрөт эле, пландары туурасында кеп кылсак. Жүрүңүз анда аккордеонду колго алып ырдайлы. Ооба. Замандаштар, жогоруда убада бергендей Бактыбек мырзаны ырдаталы. Алгачкы эле ырыл ушул жездеме тандык дейт, ушул жездиңиз жөнүндө кеп кылсак. Ооба, бул Эмирбек жездемдин ырлары өтө керемет, өтө ушунчалык канча деген, не деген акындар, не деген таланттар ырдап кетпеди. Чындыгында айтып бүткүс ырлары көп. Бул ырды Мамырасул Мавлянов деген агайыбыз жаңы жаратты, жаңы жазылган ыр. Жакындан бери соцсеттерде чыгып келатат. Азыр дагы сиздерге ушул бул жерде бир эле бул эже менен жездеме арналып чыгарылган ыр эмес. Бул жерде бул ырдын баягы акындардын сүйүүсү арналып таңталып жазылган чыгарма экен. Арзуум сага деп аталат. Кабыл алып коюңуздар. Анда эмесе кеттик. Кадырлаугасың сен ырларымды, сага айтпай кимге айтамын сырларымды. Түбөлүк буза көрбө суранамын, жүрөктө күйгө келген кылдарымды, жүрөктө күйгө келген кылдарымды. Токтогул сыйлагандай алым канын, билип жүрсен ошондой сыйларымды, билип жүрсен ошондой сыйларымды. Балары коңгон өңдү тандап күлгү,
Sağınçım artıp келет күндөн күнгө, koş yıldız bolup birge can alışı, asmanda jarkıragan aylı tündü, asmanda jarkıragan aylı tündü. Men seni salıştıran tengeştirin, Elmiri begengsep tapkan gül bübügü, Elmiri begengsep tapkan gül bübügü. Men seni salıştıran tengeştirin, Elmiri begengsep tapkan gül bübügü, Elmiri begengsep tapkan gül bübügü, Elmiri begengsep tapkan gül bübügü. Elmirbek İzdep tapkan gül bübügü. Nege gül bübügü? Nege Elmirbek? Арзып тапқан гүл бүбігі деп Шундай біле сүйүү катуу. Шундай катуу сүйүшкөн экен. Буну эми мен жазган эмесмин. Бул баткендик агаларыбыздын чыгарган ыры. Эми бирок ага караганда сиз көп болгонсуз да алардын сүйүүсү. Ооба. Алгы мисалы үчүн алардын бири-бирине болгон мамилесинен улам дегендей. Ооба. Бири-бирисине болгон ар чыгармалардан улам экөөнүн ортосундагы сүйүүнү билген. Мен ошондо сиз жездеңизден туура айтасыз. Туура айтасыз. Мен ошондо 6 класста болчумун. Анан кийин жаңы баягы Токтогулду кудалар эми баягы алдыбызга түшүп, ачуу базары деп ушундай чогуу башкыңдар бир элечи. Мындай бул экөө сүйлөшүп эле барышып алдына аксыга барган. Ошондо жаңы таанышканда эсимде, кулагымда чойгом. Анда жездемдин кулагында чойгом. Бир экөөнүн сүйүүсү чындыгында аябай айтып бүткөс. Мен жаш болсом дагы билем, экөө ушунчалык күкүшүм деп, элмишим деп бири-бирин эркелетчү да. Анан кийин баягы дасторкондо олтурганда да, тамак ичип атканда да экөө алсаң күкүш, алсаң, эмиш сен алсаң деп баягы ушундай бир жакшы сүйүүлөр сактала берет экен. Эми кийинки буундарга дагы калса керек, баягы Токтогул менен Алымкандай эле болуп калды дейм да. Эме деп коюшат го, жездеңиз эжеңизден 1 жаш улуу болчу дейт, Ооба. Аны мисалы үчүн бир эмеден кичүү болчу. Жездем кичүү болчу. Анан элестетсеңиз өзүңүз айылдан жаңыдан келип окууга тапшырып, окуйм деп келген кыз турмушка чыгам деп эме апасына айтып барганда кандай элеңиз бар билеңиз ошондо? Апа, мен турмушка чыгам, ушундай жигит менен тааныштым дегенде. Анда Гүлбү Орускул кызы болгон 17 жашта беле? Жездем 16 жашта болчу. Жездем 16 жашында, Гүлбежем 17 жашында болчу да. Экөө ошондо үйлөнүшкөн да. Тогонма Абдиев атабыз бар болчу, анда өкүл атасы болчу. Асанкалы Керимбаев акелерси көрүп калдык, ушул аркылуу ошолордун да батасын алып калдык, жездем аркылуучу. Анан кийин көп инсандар менен ошондо чогуу жүрүп. Демек, ата-энеңиз үйлөрүнө каршы болгон эмес, э? Жок, каршы болгон эмес. Тогонбай ата өзүнүн дагы батасын берип, Элмирбек жездемди шаарга Тогонбай ата алып келген экен да. Анан кийин ошолор батасын беришип, эле ушинтип болуп үйлөнүшкөн, акылдуу калышып эле. Эми жездеңиз менен мамилеңиз кандай эле? Бизде чындыгында мени шаарга алып келген дагы жездем болгон. Айылда жүрсөң ары бери болуп алып кетесиң айылда деппи? Айылда калып кетесиң. Басчы бакой алып кетейин, кеттикчи жүрчү бардыксың, чойло болоючу деп анан кийин баягы ушундай мынтип басынтып сүйлөгөн немеле го, мындай басып кеттикчи бакой бол, апа кеттик деп анан кийин бизди баягы ушинтип түрткү болгон да, чындыгында Элмирбек жездем. Анан кийин анда булар баягы студент болуп, окууларын аякташып калган убакыт болчу. Мен 97-жылы келгем. Биринчи 95 келгем, кийин 97 Элмирбек жездем алпаз берген да, ушундай да. Анан кийин ошентип келип эле биринчи филармонияга тапшыргам, 2 жылдык студияга. Анарбек Ибраев агайдын колуна түшкөм. Терең ыраазычылык, ал агайдын да мээнети чоң. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин эле мен ыр дүйнөсүнөн кетип калгам. Кайра мынакей 1-2 жылдан бери элге аралашып баштадым.
эме деп коет да кыргызда таанышы бар таланты бар бирок таанышы жок дейт. Бирок ошол кээ бирлер мисалы үчүн таанышы бар бирок таланты жок ырдап жүрүшөт мисалы үчүнчү бир ыр менен эле чак алгандар бар. Бирок сиздин таанышыңыз да бар, талантыңыз да бар болчу. Эмнеден улам чыгармачылыкка жаштайыңыздан келген жок? Балким азыр эмгек сиңиргенди алып калмаксызбы деген кеп болот да, кеп. Туура. Каякта жүрдүңүздөр? Көп бардыгы. Десеңиз го шаарга сүйрөп келиптир. Анан эмне болду? Бардыгы чындыгында Назира айым ушуну айтышат. Тааныштар көп, баягы может талантың деле бар. ушулга эми бир убакыт саат эми келди окшойт да. Алма деле баягы бышманчан түшпөйт го демекчи. Эми сиздин алмаңыз көпкө чейин бышпайт. Мен баягы аябай убактыбыз эми келди окшойт да. Эми келди окшойт. Эми чыгармачылыктар кандай анан кийин? Клип тартуу мындай. Мен сизди көбүнчө соц тармактардан көрүп калам да. Расул элебиз го Рахмат, Расул Маматкулов агабыздын ырлары менен тыгыз Расул акенин өзү менен иштешип атабыз. Алагайыбызга да терең ыраазычылык. Ортомчу бизге Ысыкөл Кудай буйрса бүтөйүн деп калды. Эми кыргыз элине жакында алып чыгабыз эң биринчи клиптердин бири болуп. Ошодон ырдабайлы, мага да ошол ыр жагат. Албону Расул Маматкулов агабызга таандык. Ортомчу бизге Ысыкөл деген чыгарманы баардыгыбыз укканбыз. Биздин жүрөгүбүздөн бир түнөк тапкан ошол чыгарманы уксам эле мен дароо Гүлүбү Орускул кызы эжекемди эстеймин. Каралдым дедиң эсимде. Ошол чыгарма биз үчүн бир мындай жаштар үчүн бир кемин болуп калды. Көбүнчө ушул көлдүктөрдүн тоюна барганда көп угуп калам. Чынында эле сонун бир музыкалык чыгарма. Ушул күркүрөгөн күздө жаңыдан баш кошуп жаткан сүйүшкөндөр болсо биз кодду уктап сонун музыкалык чыгарманы сунуштамакчыбыз. Анда кеттик. Ортомчу бизге Ысыкөл. Kөгүлтүр көлдүн бетинде кайыкта жүрдүк кечинде калкылдап сүзүп баратып каралдымы дедиң эсимде кайыкта сүзүп баратып Kayıkta süzüp aratıp Suyömünü dedin esimde Geçeki kündür esimde Gelmedin güttüm geçimde Kaydasın hazır kaydasın Elesin torat esimde Kaydasın hazır kaydasın Gütüm köldün şeyinde Kaydasın hazır kaydasın Gütömünü köldüm şeyinde Gölünde sütü bölük Mahabat bizge cüktölük Ortamçı boldu sıkın Suyuğu bizge güç verir Ortamçı boldu sıkın Suyuğu bizge güç verir Kayıkta süzüp aratıp Karaldı mı dedin esimde Kayıkta süzüp aratıp Suyömünü dedin esimde
күтөмүн көлдүн жээгинде деп ушинтип эң акыркы клиптердин бири болуп калды да ушул. Мына биз жогоруда кеп калып атпайлы, чыгармачылыгы жөнүндө айтып жатабыз, Сармерден туурасында. Мен эсимде бар да, Назира Сармерденге чакырып атат алып баруучу кылып, кандай дейсиң? Мен алып бара аламбы деп аябай бир даярдангандар. Ооба. Анан азыр биз мисалы үчүн Сармерден деп эле айтылса эле дароо эле Гүлбү Орозкул кызы элеске түшөт да, ушундай жаркылдаган, жакшы маанайда. Гүлбү Орозкул кызынын биз билбеген дагы кандай таланттары бар беле? Ал менен алектенген ошол сиз айткандай Сармерденге чыккан кийимдерин көбүн өзү жанагы жасалган мончокторун бүт түнү менен колго тигип чыгат эле. Апам экөөчү. Апам экөө этажкада отурушуп алып түнү менен бүт башындагы жылтырактарын, бул жактагыларын көптөр ойлойт болуш керек сатып алат деп. Ал эжекем баягы корпусун эле ак турган турпатын эле неме албаса калган мончокторун бүт баардыгы өзү жасачу да. Анан кийин ооз комузду ойнотчу, атта чаап койчу, этти кийин биздин билбеген күйөрмандар көп болуш керек. Эжекемдин чындыгында Суу Самырга барганда жеңиле деген клипти тартып атканда, ат чапканда мен өзүм таң калып калгам. Чындыгында ушунчалык коруп болгон, ушундай баягы көкжал деп коет го биздин тилдечи. Ушундай бир тартынбаган эжем бар болчу. Аябай дагы таланттары негизи анан кийин мындай чын сүйлөп убагында жүргөн адамды жакшы көрчү да. Анан кийин калп айткан адамды жаман көрчү. Дайыма ушундай шайыр бир нерсени кылса аягына чейин өтө аягына чейин кылып доказа турган айым болчу да. Достукка да бекем болчу. Эме булак атайын Гүлбү Орозкул атынан коюлду деп мен гезиттерден окуп калдым. Туура. Өзүм аксыга барган эмесмин. Биз Кудай буйрса бир ниетим бар, эгерде ошол жакка барып калсам, сөзсүз түрдө ошол булакка барып, баш багып, Куран түшүрүп, Кудай буйрса, Назирайым, барыңыз, Кудай кааласа аксы жергези, кооз жер биздин айылга кирип баратканда ошол бүт жалпы элибизге, биздин айылдагыларга терең ыраазычылык ушул эжекебиздин намына ошол көчөнү берген. Гүлбү Орозкул кызы атындагы көчө деп бир туугандар каржылап койгон. Бул өзүбүздүн эмесинен буга мамлекеттин эч кандай тиешеси жок. Өзүбүздүн жардам, өзүбүздүн чөнтөктөн кеткен чыгымдын бардыгы мамлекеттен только уруксат берилди. Терең ыраазычылык, элибизге да терең ыраазычылык. Гүлбү кыз булагы деп дагы ошол жерден биздин үйгө баратканда булактан көп суу ичип калчу да. Анан кийин бул суу ушул булактын суусу муздак, аябай жакчы дечи. Анан кийин ошол жерден Гүлбү кыз булагы деп дагы булакка атын коюп кеткенбиз. Ошол. Эми биз эртели сиз экөөс аракет кылып чогуу жасаган тамак даамдуу таттуу болот дейт. Менимче даяр болуп калса керек. Эми даамдап таттып көрөйлү. Кандай? Буйрса баралы, көрөлү, тамактарды элге көрсөтөлү досторго. Кандай ашпозчу экен. Менин тамагымды көрүңүздөр. Мынакей урматтуу достор, менин куурдагым Кудай буйрса даяр болуп калды. Көктөрдөн кошуп, мынакей. Бакыт кандай куурдак дайындады десеңиздер, азыр көрөсүздөр мынакей. Мынакей достор, менин куурдагым даяр болуп калды. Мынакей салып баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Мына. Мен колум аяк абдан берекелүү бекен. Мынакей сонун тамактар кылабыз да ушинтип биз. Мынакей достор, ушинтип менин тамагым дагы даяр. Замандаштар, көрсөтүүбүздү биз жыйынтыктайбыз. Мынакей чогуу жасаган тамагыбызды даамдап көрөлү. Бактыбек мырза бир эле ыр эмес, андан тышкары мыкты ашпозчу экен. Мына ушундай мыкты эрзамат жигиттерибиз көбөйө берсин, байкелерибиз дегендей. Келиңиз анда чогуу даамдап көрөлү. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим, биздин тамагыбыз даяр. Кана, алыңызчы, бисмиллахиррахманиррахим.
Мынакей. Эң жакшы көргөнү дегустацияларын О, жакшы көрөм. бисмиллахиррахманиррахим. Окмос. Керемет. Тузунун сондугун айтпаңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жана мен айтып аткан козу карын аралашкан гүлбе жемдин жакшы көргөн тамагынын бири. Чынында эле тамак абдан даамдуу болуптур. Сиздер дагы сөз түрдө Бактыбек мырзанын рецепти менен жасап көрүңүздөр дагы. Социалдык баракчаларга сөз түрдө биздин каналыбызды жана Бактыбек мырзанын Instagram баракчасын белгилеп коюңуздар. Барыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Дастаркон чекесине отурган баардык замандаштарга тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Нан болсо ыр болот дейт. Чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кудай буйруса, бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Ушул чыгармачылыкка болгон аракетиңиздин баардыгын көрүп жатабыз. Концерттериңизге барайлы. Буйруса. Клиптериңиз бай чыксын. Амин. Ушул апчим Гүлбө Орозкул кызынын артына калган чыгармаларын даңазалап, Буйруса. ушул биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздөн түнөк тапкан ушул ырчынын мындайча кандай десем сизге, өз өлсө дагы сөз өлбөйсүн дейт. Чыгармалары өлбөйт, өчпөйт, сиздей болгон инилери турганда деп ойлойм. Рахмат. Буйруса. Чоң рахмат сиздерге дагы терең ыраазычылык бар болуңуз. Дайыма ушинтип кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Жана ушуну эле Китерка каналына дагы чоң рахмат. Жалпы кыргыз элибизге дагы чоң рахмат. Рахмат, замандаштар. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Каналыбызга лайк басып жана комментарий калтырыңыздар. Кызыктын баардыгы, кызыктуу видеолор биздин гана каналда. Көрүшкөнчө. Пайка, бай-бай.